Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Биз республикалык штабтын пресс борборунда брифингти баштап жатабыз. МДО жана кант диабети тууралуу эндокринологиялык борбордун бөлүмүнүн башчысы Карыгүл Жошпаева айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. Про вакцинацию и сахарный диабет расскажет заведующая отделом эндокринологического центра Карыгүл Жошпаева. Вам слово. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүнкү темабыз ошол кант диабети жана эмдөө. Азыр көп суроолор жаралып бизге бейтаптар кайрылып жатат. Бардыңар билгендей, кант диабети бул дүйнө жүзү боюнча кеңири тараган инфекциялык эмес өнөкөт оору болуп эсептелет. Биздин Кыргызстанда 2021 жылдын январына карата статистика боюнча 71 миң адам катталган. Ал эми катталбай өзүндө кант диабети бар экенин билбей жана дарыгердин көзөмөлүндө жүрбөгөн адамдар мындан 3-4 эсеге көп. Кант диабети оорусу бул өнөкөт оору жана эмнеси менен коркунучтуу, чоң жана кичине кан тамырларды жабыркаткан ооруларга кирет. Ал эми биздин жаңы коронавирус инфекциясы дал ошол чоң жана кичине кан тамырларга да өзүнүн терс таасирин тийгизип жатат. Ошондуктан бул илдеттин арасында биздин диабет менен жабыркаган адамдардын арасында баягы каза табуу көп кездешет. Ошондуктан эгерде карама каршы көрсөткүчтөрү болбосо, ошол вакцинациядан өтүү зарылчылыгы бар. Анан Калифорниялык университеттин эксперттеринин айтуусуна караганда, диабет өзү бул коронавирустук ооруну күчөтүү, татаалдаштыруу боюнча экинчи орунда турат деп эсептейт. Ал эми биринчи орунда бул жүрөк кан тамыр оорулары болуп эсептелет. Белгилүү болгондой эле, бул диабет менен ооруган биринчи жана экинчи типтеги биздин бейтаптар өзүнүн оорунун эле татаалдыгы боюнча жаңы коронавирустук инфекциянын жагымсыз натыйжаларынын эсебинен ооруканага жана реанимация бөлүмүнө түшүп калуу 3-4 эсеге жогору диабети жок адамдарга салыштырмалуу. Белгилүү болгондой, инфекцияга каршы иммунитет бул COVID-19 оорусу менен ооругандан кийин жана эмдөө аркылуу гана иммунитет калыбына келет, иммунитет пайда болот. Эмдөө көрсөтмөсү баары жалпыга маалым болгондой эле, бул алдын ала 18 жаштан жогору адамдарды эмдөө жүргүзүү болуп саналат. Кант диабети менен ооруган адамдардын эмдөө үчүн артыкчылыктуу топтору кимдер булар? Булар кан тамыр жактан көп кабылдоолору бар диабет менен жабыркаган адамдар жана жүрөк кан тамыр оорулары бар адамдар, бөйрөктүн алмаштыруу терапиясын албаган 5-стадиягы өнөкөт бөйрөк оорулары барлар жана 1-2 типтеги диабет менен ооруган, диабеттин сейрек кездешкен типтери менен ооруган адамдар, гестациондук диабет буга кирбейт. Ошол адамдардын бардыгы эмдөө эрежелерин колдонуу менен эмдөөдөн өткөрүлөрү зарыл. Эми эмдөө үчүн жалпы каршы көрсөтмөлөрдү дагы сөзсүз эске алыш керек. Ал вакцинанын кандайдыр бир компонентине жогорку сезгичтик болуп эсептелет жана анамнезинде оор аллергиялык реакциялар, анафилактикалык шоктор, вакцинанын киргизгенден кийин, биринчи компонентин киргизгенден кийин дене табы 40 градустан жогору болсо жана аллергиялык реакция, анафилактикалык шок болсо, анда экинчи компонентин киргизүүгө көрсөтмө болбойт. Каршы көрсөтмө болуп саналат. Жана курч инфекциялык оорулар жана инфекциялык эмес курч оорулар, өнөкөт оорулардын күчөшү качан калыбына келгенче эмдөөгө болбойт. Жана 18 жашка чейинки жарандар. Диабет учурунда болсо, кант диабетинин курч кабылдоолору бул диабетикалык кетоацидоз жана гиперосмолярдык гипергликемиялык абал, оор гипогликемия деп атканда канттын деңгээли түшүп кетсе жана
лактоцидоз деп коет, ушундай курч кабылдоолор болгон учурда эмдөө уруксат берилбейт. Жана кандагы канттын деңгээли көрсөткүч максат ар бир адамга коюлат, ач карын 7ге чейин же 8ге чейин, тамактан кийин 10 же 11ге чейин деп. Ошол ар бир бейтаптын ошол көрсөткүч максаттарынан жогору болсо убактылуу эмдөө көрсөтүлбөйт. Кант диабетинде COVID-19 каршы эмдөөдөн кийин кандай терс таасирлерге көңүл буруу керек ар бир бейтап. Бул инъекция болгон жердин оорусун карап туруш керек. Шишик болгон жокпу, кызарган жокпу, чыйрыгуу, чарчоо жана баш ооруу, дене табынын көтөрүлүшүн ошолорго көңүл буруп туруш керек. Эми биздин диабет менен жабыркаган бейтаптар сөзсүз түрдө кандагы канттын деңгээлин тез көзөмөлдөп туруш керек өзү. Тамактан кийин ач карын, анан дарыгери менен баягы көзөмөл дарыгер менен контактта болуусу зарыл. Эгерде баягы керек болсо алып жүргөн дары дармектеринин же инсулиндин дозасын көтөрүү дагы зарыл болуп калат. Бул дарыгер менен сөзсүз контактта болушу керек. Вакцинация жана коронавирус инфекциясы менен ооругандан кийин инфекциянын кайрадан жугушу жокко чыгарууга болбойт. Жана кант диабети менен ооруган бейтаптар коомдук жайларда сөзсүз түрдө баягы жеке коргонуу чараларын сөзсүз түрдө сактап жүрүүсүн суранабыз. Бет капты кийип, колдорун дезинфекциялап жана дистанциялык социалдык аралыкты кармоолорун суранабыз. Кереги жок көп эшикке чыкпай, анткени биздин диабет менен жабыркаган адамдар иммундук системасы кичине баягы начарыраак болот дагы, бүт болгон ооруларды өздөрүнө жуктуруп алуу көрсөткүчү жогорураак. Ошондуктан баарыңарды өзүңөрдү сактоону суранам. Здравствуйте, дорогие зрители и радиослушатели. Как вы знаете, что диабет – это одно из самых распространенных неинфекционных заболеваний по всему миру. У нас в Кыргызстане также на январь 2021 год по статистике зарегистрировано 71 500 человек. Но среди населения, тех, которые не знали, что у них диабет, или даже знают, но не состоят на учете, их в 3-4 раза больше. У больных диабетом заболевание, сам диабет сопровождается с поражением мелких и крупных сосудов. Новый наш вирус, коронавирус, тоже сопровождается с поражением тех же кровеносных сосудов. Следовательно, риск смерти у наших пациентов с диабетом выше, чем по сравнению без диабета. По мнению экспертов из Калифорнийского университета, диабет состоит на втором месте по осложнению течения коронавирусной инфекции, а на первом месте заболевания сердечно-сосудистой системы. Пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа имеют в 3-4 раза более высокие риски госпитализации от осложнения коронавирусной инфекции по сравнению с пациентами без диабета. Известно, что иммунитет к инфекции вырабатывается в процессе болезни COVID-19 или после вакцинации. Показания к проведению вакцинации – это профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых старше 18 лет. Показания к проведению приоритетные группы больных с диабетом для проведения вакцинации. Эти наши пациенты с диабетом, имеющие множественные сосудистые осложнения. Пациенты с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями. И пациенты с хронической болезнью почек 5 стадии не получающие заместительную почечную терапию. И пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа, другие
тоже редкие типы диабета, кроме гестационного диабета, могут проходить вакцинацию при отсутствии противопоказаний с учетом соблюдения правил осторожности вакцинации. Общие противопоказания к вакцинации – это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, это тяжелые аллергические реакции или анафилактический шок, тяжелые поствакцинальные осложнения – это как в виде анафилактического шока или повышение температуры тела больше 40 градусов, или судорожный синдром на введение первого компонента вакцины. Это дает противопоказания введению второго компонента вакцины. И острые инфекционные, неинфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний. Дает временный метод до стабилизации состояния. И возраст до 18 лет. Дополнительно для наших пациентов с диабетом противопоказания – это острые осложнения диабета, как диабетический кетоацидоз, тяжелая гипогликемия и гиперосмолярное гипогликемическое состояние, лактоцидоз и декомпенсированный пациент. То есть для каждого пациента есть в лечении диабета есть свои целевые уровни сахара крови. Если они выше целевого уровня, до стабилизации временно дается метод. После стабилизации уровня гликемии тоже разрешается получать вакцинацию. И на какие побочные эффекты следует обратить внимание после вакцинации при диабете. Это наиболее распространенными эффектами. Это является боль в месте инъекции, покраснение, припухлость, и озноб, усталость, головная боль и на температуру обязательно надо обращать внимание. И в большинстве случаев они должны быть до 2-3 дней и пройти. Если будут затяжные, то надо обращаться к лечащему врачу. И рекомендуется соблюдать осторожность при вакцинации, что определяет необходимость дополнительного наблюдения для контроля общего состояния и течением сахарного диабета. Рекомендовано проведение самоконтроля уже почаще после вакцинации и находиться в контакте с своим лечащим врачом. При необходимости надо проводить коррекцию сахароснижающей терапии или инсулина. И надо помнить, что то есть проведение вакцинации или перенесенная коронавирусная инфекция не исключает возможность инфицироваться заново, да? Поэтому я бы призвала всех наших пациентов соблюдать все меры индивидуальной защиты и ношение масок, перчаток, дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции. Напоминаем, что прямой эфир вы можете посмотреть на каналах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, на радиостанции ЛФМ, Беринчи радио, на YouTube-канале и на странице Facebook МТРК ЛТР. Далее, о ходе вакцинации от COVID-19 среди сотрудников Министерства юстиции расскажет статс-секретарь Министерства юстиции Кыргызской Республики Абдухалык Шамшиев. Биз улантабыз. Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөрүүнүн жүрүшү тууралуу Юстиция министрлигинин стат катчысы Абдухалык Шамшиев айтып берет. Сөз сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сиздерди бүгүнкү күндө баарыбызды кызыктырып жаткан ковид илдетине каршы күрөшүү жөнүндөгү юстиция министрлигинде болуп жаткан иш-чаралар менен кыскача тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күндө юстиция министрлигинде Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирустук инфекциянын таралышын болтурбоо жана анын кесепеттерин жоюу боюнча иштер уланып жатат. Биздин министрликтин кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткаруу учурда санитардык эпидемиялык эрежелерди сактап иштеп келишет. Министрликтин системасындагы мекемелерде кире бериштерге санитайзерлер орнотулуп, килемчелер төшөлүнгөн. Адамдар көп топтолуучу жерде маска тагуу режими сакталып келет. Кызматкерлердин арасында ден соолугу начарлап, же болбосо коронавирус инфекциясынын белгилери байкалган күндө аларды үйдөн чыкпай изоляцияда кармоо боюнча талаптар көзөмөлдөнүп турат. Кызматкерлерге жеке жана коомдук гигиенанын талаптарын аткаруу жана колун самындап жууп жана антисептиктерди колдонуу жөнүндө күн сайын эскертилип турат. Иштеген бөлмөлөр,
контакт болуучу жерлерге жана эл жалпы пайдалануучу жерлерге өзгөчө көңүл буруу менен дезинфекциялоочу антисептик каражаттарды пайдаланылып жууп тазаланып келет. Министрликте опурталдуу топтогу адамдарды дагы булар өздөрүнүн улгайып калган адамдар жана өнөкөт оорулары бар кызматкерлер дистанциялык жумушка которулган. Булар негизинен министрликтин кызматкерлеринин 30%-на жакынын түзүп, бул иш-чаралар министрликтин ушул жылдын 5-июлдагы буйругунун негизинде жүргүзүлгөн. Андан тышкары айта кетчү нерсе бул бүгүнкү күндө министрликтин системасында бул ведомстволук бөлүмдөрдү жана территориялык бөлүмдөрдү кошкондо 4200дөн ашуун кызматкер иштеп келет. Бардыгыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күндө акыркы 2 жылдын ичинде бүт дүйнө жүзүн ойлонтурган бир суроо туулуп келатат. Бул COVID-19 илдетине кантип күрөшүп, кантип жеңүү деген суроо туулуп турат. Бул суроону баарыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күндө бул суроонун жообу бар. Бул вакцина деп. Ушул вакцина алуу боюнча дагы министрликте өзүнүн белгиленген тартипте иштер жүрүп атат. Бул вакцина алуу бул коронавирус оорусунун катуу түрүн болтурбоонун жападан жалгыз бир жол экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Ошондуктан министрликте бул жөнүндө кыскача тагыраак айтканда статистикага токтоп кете турган болсок, министрликтин системасында бүгүнкү күндө 890 кызматкер вакцина алды. Бул кызматкерлердин жалпы санынын 21%дан өйдөрөгүн түзүп жатат. Мындан тышкары да бир айта кетчү нерсе, ушул эле жылдын 24-августунда министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлеринде жана территориялык жана ведомстволук кызматкерлери үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринин катышуусу менен ушул коронавирус инфекциясына каршы вакцина алуу боюнча түшүндүрүүчү лекция өткөрүлдү. Ал лекцияда Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери тарабынан коронавирус инфекциясына каршы вакцина алуунун натыйжалуулугу, вакциналардын курамдары жана да вакцинадан кийин пайда болуучу айрым натыйжалар жөнүндө керең маалыматтар берилип, кызматкерлерди кызыктырган суроолорго толук жооптор берилди. Жогоруда айтылган иш-чаралардын жыйынтыктары жакын арада билинет деген ишеничтебиз. Ушул COVID-19 илдетине карата вакцина алуу иштери министрлик тараптан жүрүп жатат. Добрый день, уважаемые соотечественники, уважаемые телезрители. Позвольте кратко предоставить информацию по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции со стороны Министерства юстиции. Сотрудниками ведомства принимаются меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при исполнении ими служебных обязанностей. При входе работников в организацию установлены санитайзеры и дезинфекционные коврики. Соблюдается масочный режим в местах скопления людей. Ведется контроль с соблюдением самоизоляции работников, у которых появились первые симптомы коронавирусной инфекции. Кроме того, ведется ежедневное информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом и обработки кожных антисептиков. Проводится постоянная качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Уделяется особое внимание на контактные поверхности и мест общего скопления людей. Необходимо отметить, что сотрудники министерства, которые входили в группу риска, это те люди, которые пожилые или имеют хронические заболевания, были направлены в дистанционный режим работы. Данный контингент составил около 30% от всего состава. И данное мероприятие было закреплено приказом Министерства юстиции от 5 июля текущего года. Необходимо отметить, что на сегодняшний день в системе Министерства юстиции работает более 4200 сотрудников. Это включая подведомственных организаций, территориальных управлений и центрального аппарата. Как вы знаете, уважаемые сограждане, в течение последних 2 лет весь мир озабочен одним вопросом, как противоборствовать, как побороться с этим инфекцией, с COVID-19, и все ищут на этот вопрос ответ. На сегодняшний день, как мы все с вами знаем, есть этот ответ. Это вакцинация. Единственный надежный способ, который избежит усложненного течения заболеваний, который может спасти
наше здоровье и порой и жизни. В этой части министерством тоже проводится определенная работа. Если вкратце остановиться в статистике, если быть точнее, на сегодняшний день 890 сотрудников системы Министерства юстиции уже получили вакцинацию. Кроме того, хотелось бы отметить, что 24 августа текущего года в Центральном аппарате Министерства юстиции была проведена ознакомительная лекция с представителями сотрудников Министерства здравоохранения для сотрудников Центрального аппарата, территориальных и подведомственных организаций Министерства юстиции. На данной лекции сотрудники здравоохранения подробным образом объяснили и разъяснили вопросы по вакцинации для сотрудников против коронавирусной инфекции, об их эффективности, противопоказаниях и побочных эффектах. Кроме того, на данной лекции сотрудники получили полные исчерпывающие ответы на те вопросы, которые их волновали и беспокоили. И мы надеемся, что данное мероприятие даст уже в ближайшее время свои плоды и результаты. И работа, касающаяся по вакцинации среди сотрудников, продолжается. Спасибо за внимание. ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, ЛФМ радиосу, 1 радио, ЛТРдин YouTube каналында жана Facebook баракчасында көрө аласыздар. Благодарим за внимание, берегите себя и своих близких. Саламатта болуңуздар.